Assalamu alaikum, hormatly mekendештер, жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 5 декабрь 2023 жыл туугандар. Биз Ош областына караштуу Өзгөн районунун Куршап айылындабыз. Куршапта мына ушундай самоделный жасалган трактор бар экен, сатыла турган. Көрүңүздөр, трактор боюнча катар маалыматын беребиз туугандар. Бул трактор 7,5 аттын күчүнө барабар трактор экен. 4G деп жасалган трактор экен. 4 дөңгөлөктүү аз катар көрсөтүп, маалыматын чекеден бере беребиз туугандар. Бул трактордун кошумча артында тележкасы, кошу, картошка каза турганы, андан кийин акушниги бардыгы бар экен. Негизинен бир семьяны жөн чарчата турган трактор экен. Катар көрсөтөбүз. Мына тракторду көрүңүздөр туугандар. Дөңгөлөктөрү өзүнүн абышына Тико же Жигули Матиздин дөңгөлөктөр экен. Мындай эле Жигули десек да болот. Чоң эле дөңгөлөк көрүп атасыздар. Өтө сонуңуп жасап коюптур. Бул жака мотору коюлган, полный аккумулятору коюлуп, андан кийин ол скорость коюлган, пониженный скоростьта эле жүрөт. Рулю да көрүп атасыздар. Рулю дагы сонун коюптур. Андан кийин отургучун дагы жумшак кылып жасап коюптур. Анан бунун дагы жакшы жери, муну байкаңыздар, бул арт жагынан арт жагы бурулат экен, сонун. Погрузчик барбы? Жүрө берет экенсин тонар. Анча-мынча дөңдөрдө дагы сойлоп жүрө берсе дагы болот экен. Жана трактордо окшоп секирип чайчаңдап кетпейт дейт. Сойлоп жүрө берет дейт. Анан мына артында тележкасын өзүнчө сонуңуп жасап коюптур. Узуну дагы узун. Бул бир корого малдын кыгын чыгарганга, чөп ташыганга, негизи мындай пая чөптү ушун эле ташып коем дейт тонарына. Анан расходу дагы өтө аз дейт. Мына Куршаптыктар жакшы билет. Мына Советский көчөдөн мына ак үй жакты. Ак үйгө чейин барып келишке 1,5 литрге жетпеген эле бензин кетет дейт тонар. Анан артына жана айтып өткөндөй, мына жака кошту, бүт картошка казганды, акушникти бардыгын уласаңыздар болот экен. Улап туруп эле ишти огородту, любой дыйканчылыкты катырсаңыз болот. Бул дагы негизи өтө сонун, ыңгайлуу баада чыгып атат. Көрөсүздөр. Ушундай дыйканчылыкка кызыккандар, трактор алам деп жүргөндөр, агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Негизинен ээси жан толбогондон, мына топтолгон экен. Бардык Жигули, көп нерседен топтолуп куралган трактор экен туугандар. Чыгарылган жылы 2000-жылы чыгарылган, почти 2000-жылы жасап чыккан экен. Мына Жалалатта бир өзбек ака жасап чыгарган экен туугандар. Мына көрүңүздөр да, сцепление газдарын бүт сонун кылып коюп жасап койгон экен. Бүт мына фарлары негизи полный эле лампочкалары иштейт дейт. Бир гана мына улап коюш дейт электрге. Эгер түшүнгөн адам болсо өзү эле улап койсо дагы болот дейт. Мен түшүнбөгөндүктөн аны улабадым дейт. Негизи проводдору бардыгы тартылып даяр экен. Уласаңыздар да болот экен. Анан мол жерде мына моторун жабып коюптур. Муну дагы мындай өзүнүн кыргызча алып туруп ачып мындай ачып көрсөңүздөр да болот. Мындай ремендер кадалып, трактор полный жасалып, мына жерге мындай эмеси менен коюп жасап берген экен. Сонун кылып. Мындай жакшы трактор алып, үйгө дыйканчылыкка арзан алып туруп иштетем дегендер болсо, көрсөңүздөр болот. Бул трактордун баасы туугандар 180 000 сом дагы түшүп берем дейт туугандар. Дагы кемитип берем албетте дейт. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, агабыз менен дагы байланышып, өзүңүздөр келип, минип көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Рулечү өтө жумшак мына. Аналарды сонун коюп коюптур. Өтө мягкий бурулат экен мындайчы. Мындай эле кылсаңыздар уже ойноп атканын караң. Арты бул уже как эме болуп жасалыптыр, грейдердей болупчу. Анан 4 дөңгөлөгү тең бүтүн мындай шиповный баллондон коюп жасап коюптур. Мына караңыздар. Ушундай кылып мына алдыңкы дөңгөлөктөр дагы жаңы экен. 4 тең ушундай жаңы дөңгөлөк кадап коюптур. Жакшы экен. Буюрса алып эле айдап өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылсаңыздар болот туугандар. Бүгүн биз Куршапта мына ушул сатылуучу трактор боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.